Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах субханала тааланын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин YouTube каналыбызды күзөтүп барып аткан мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Туткан орозоңуздарды жараткан Аллах таала кабыл алган болсун. Урматтуу туугандар. Ошол орозо кармаган ар бир мусулмандын урматына Аллах таала бейиште Раян бейишин жараткан экен. Жана ошол Раян бейишине орозо кармагандар кирет деп хадистерде осуят кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Урматтуу туугандар, кече биздин коомчулугубуздагы бүгүнкү күндөгү болуп аткан реалдуулуктагы чындык, акыйкатты бир аз ачтым эле. Кээ бирөөлөргө жагыптыр, кээ бирөөлөргө жакпаптыр туугандар. Комментарийни мындай карасам, албетте мен комментарийге жооп берип, алар менен талашып, тартышып, урушуп отурганга убактым жок туугандар. Болгону бир Кыргыздын жөнөкөй бир блогер катары, динин тааныган, мыйзамын сыйлаган бир блогер катары коомчулуктагы болуп аткан нерсени сиздерге алып чыгып берип койдум. Ошол эле. Кааласаңыздар көрүңүздөр, каалабасаңыздар өткөрүп жибере бересиздер. Ага эч ким мажбурлабайт туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, биздин комментарийлер сөзсүз түрдө жакшы каалоо тилектерге биз дайым ыраазычылык билдиребиз. Жана комментарийде ушул негатив жазып, жаман сөз жазган кээ бир биздин туугандарыбызга жооп бербейбиз туугандар. Сөзсүз түрдө комментарийлер фильтрленип, тазаланып турат. Андай адамдарды удалить этип, блокко салабыз туугандар, капа болбогула. Ошондуктан урматтуу туугандар, кече тойдогу болуп аткан биздин тамада туугандарыбыздын кетирип аткан эң чоң каталарын жана бизге дуазын берип төрдө сыйыбызды көрө турган аксакал аталардын жаш келиндери менен, кыздары менен бийлеп аткандыгы өтө чоң бир уят, бир шермендечилик эле. Мына ошону ачып бердим сиздерге. Жана ошол аталар менен тең ата болуп бийлеп аткан келиндердин, эркектердин алсыздыгы, уялуу, уят деген нерседен бир аз алзыраак чоңоюп калгандыгын кесепетинен эмне болуп атат? Өзүнүн чоң атасы менен барабар аксакалдар менен тайраңдап бийлеп жүрөт. Мейли, эми биз аны кайтардык, эскерттик, жеткирдик Кудайдын астында, Кудай өзү күбө. Туура түшүнсө Алла ыраазы болот, туура түшүнбөсө биз ага капа болбойбуз туугандар. Каласа бийлесин, каласа эмне кылса ошо болсун. Бирок биз мындай бузукулуктарга бөгөт койбосок, алдын албасак туугандар, кайдыгерчиликтин кесепетинен бүт нерсе башталып кетиши мүмкүн. Бузукулуктун кесепетинен балким жараткан Аллах Тааладан бир азап келсе, биринчи сиз менен бизге тийиши мүмкүнбү десе мүмкүн туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз коомчулукта болуп аткан окуяларды сиздер менен жөн эле бөлүшөбүз. Аны туура эле көрүп, туура эле түшүнүп коюңуздар, туура эле комментарий жазып коюңуздар, суранычы. Сөгүнүп, шиленип, адепсиздик, ыймансыздык кылыштын кереги жок туугандар. Болгондо да улуу Рамазан айында турабыз. Ошондуктан бул Рамазан айында соопторго иштеп калайлы деп биз ошондой коомчулуктагы нерселерди сиздер менен бөлүшүп койдук. Аны тандап алуу, жакшысын алуу сиздер үчүн. Жаман нерсе чыгарбайбыз, бирок жаман жакпай аткан болсо, аны албай эле коюңуздар, суранчы. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз тойлорго барсак, кээ бир ошол биздин көзүбүздүн карегиндей болгон аксакалдарыбыз дуа бере албайт. Дуа бере албайт. 2 жашка болгон каалоо тилегин айта албайт туугандар. Бирок туугандар, жанагы Аллах арам кылган аракты румкага куюп, ичиштен мурда ошого тоз айтканды жакшы билишет. Каалоо тилек айтканды жакшы билишет. Бирок микрофонду берип, аксакал ата ушуга дуа берип коюңуз ушул 2 жашка десең, кечирип коесуз, дуа бере албайт. Бирок аракка тоз айта алат. Ошондой эле ошолордон кийинки эле муну аксакал агаларыбыз бар. Түштүктө акелерибиз деп коебуз. Туурабы? Мына ошолор дагы дуа беришти билбейт туугандар. Бирок арам аракка тоз айтышты билет. Ошону туура түшүнүңүздөр. Анан столго тескери отурабыз. Жок, столго тескери отурабызбы, туруп сүйлөйбүзбү туугандар?
кийимибизге, биздин жүзүбүзгө, биздин абалыбызга карабагыла туугандар, сөзүбүздүн маанисине маани бериңиздер суранчы, ошол эле. Урматтуу туугандар, биз тойго барсак, азыр мен ушул эфирден кийин тойдо чыгып сүйлөгөн сөзүм бар. Атайын алып жүргөн элем ушуну сиздер менен бөлүшөмдү. Биз жаш болгонубузга карабай, эртерээк өзүбүздү токтотуп, эртерээк акыйкатты таанып калгандыгыбыз үчүн, билип калгандыгыбыз үчүн ушул тойлорго барып, биз ошо аксакал аталардын, аксакал агаларыбыздын, акелерибиздин ордуна микрофон алып биз дуа кылып чыгып кетип атабыз. Бизден кийинки муунга үлгү болуштук үчүн туугандар. Ошондон урматтуу туугандар, сиздерден сураныч, ар бир видео блогубузду көрүп, биздин каналга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда тойдогу калоо тилекке көңүл бурабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул күйөө балабыз, карындашыбыздын тоюна келген күбөлөр. Урматтуу туугандар, бүгүн мына менин акем Шерал акем жана Жамил Жамила ушундай балдарды тарбиялап, адалдан пешене тер менен бактышуларды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген, туугандар, отуруңар. Үч кызды ыймандуу, уяттуу кылып тарбиялап күйөөгө узатса, бейишке кепилдик берем деген. Мына бүгүн акем 3-чү кызды тарбиялап, адал менет менен, адал пешенетер менен тарбиялап, билимдүү кылды, дипломдуу кылды, окутту. Мына бүгүн күйөө балабызга аманат кылып тапшырып отурабыз. Мына акем 3 кызды тең ыймандуу, итааттуу кылып тарбиялады. Биз күбөбүз ушулар. Карындашым Сапаргүл, күйөө балам экөөң эки дүйнө бактылуу бол. Жараткан Аллах Таала бул дүйнөдө жана акыретте да бактылуу кылсын. Аллахым силерге ыймандуу, итааттуу кыздарды насип кылсын. Ушул жерде жакшы ушул сөздөргө кулак салып отурган ар бир мусулман бир тууганымдын үй бүлөгүндө ушундай жакшылык тойлор көп болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула. Мен ушуну каалайм. Акмас келсин. Ким жаман десе жооп бере. Ата жұрт жиналат. Шашпаңыз. Батуларскатынан келген туғанлықтар, құдағилар, ауылы құш келіпсіздер, аттойға, ауылы. Ушул бүгін 2 жаштың ат тойлаптыр, 2 жашқа чүнден соғып, іштерінден келгенді. Дайыма бақтылы болып, көптің қатарында ойлап күліп жүрсін, еш қашан